Кыргызстанда оңрулдуу унааларды алып келүүгө 2015 жылдан бери тыюу салынган. Бирок ага карабастан Кыргызстандан жылы жапжаңы оңрулдуу унааларды көрүүгө орун басарынан жана бөлүм башчылардан сурадык. Эми алардын жообун угуп көрүңүз. Мына могу мисалы 2021 жылы катталды деп турат. Оңрулдуу унаа Honda Fit мисалы. Ушундай окуяларга чара көрдүңөрбү өзүңөрдүн кызматкерлериңерге? Кайсы жерден катталды да бул эми? Ооба. Булар баякы справа деп атпайбы азырчы? Мындай болуп калышы учурлар болду да. Машиналар оң рул менен келишет. Оң рул менен жок, сол рул менен келишет. Баягы оформдетип келишет. Анан кийин өздөрү оңго которуп алышат. Бизден уруксат сурап элечи. Сол менен оформдетишет. Бизде бүт барды берди, базада бар да. Байке мисалы сол рул менен келген машинаны оң рулга которот дегенге сиз ишенесизби мисалы? Ал кереги барбы жаранга мисалы? Эми аны сиз өзүңүз сурабайсыз берди. О сол менен келишет да бизге биз сүрөткө тартып алабыз азыркы чейин. Жок, сол рул менен келип алып оң рулга которулгондо эмне кажети бар аларга мисалы? Оң рулдун баасы дагы бизде арзан. Элдер сол който албай жүрөбүз да биз баардыгыбыз. Оң рулга мына тыюу салып коюпчу туурабы? Анан сол рул дагы менен киргизип алып, анан кайра оң рулга которуп коёбуз дегенге канчалык мындай ишеничтүү дейм да. Эми ошондой жарандар бар экен.